Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо кичинекей Матиз айдап жүрүшү керек. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев билдирди. Ал Чүй облусу боюнча Кемен райондук бөлүмүнүн жаңы салынган имараттын ачылышында сүйлөдү. Мындан ары мамлекетте Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мамлекетте жүрө турган болсо кичинекей Матиз айдап жүрүшү керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы анын байлыгы менен кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө, ички саясий иштерге тоскоолдук жаратпашы керек, деди Таршиев. Ал ошондой эле буга чейин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер анын акчасына кызыгып кетип кызмат көрсөткөнүн белгилеп, Матраимов менен байланышы бар 92 мамлекеттик кызматкер аныкталып иштен кетип жаткандыгын кошумчалады. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Мына көчө нейрохирургияда отурсам, 2-нчи этаждан 1-нчи этажга больнойду реанимациядан операционныйга киргизиш үчүн тепкич менен көтөрүп баратат. Мына мен видео тартып алдым. Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарыбагышев улуттук госпиталда лифт иштебей комада жаткан бейтапты тепкич менен көтөрүп түшкөндүгүн билдирди. Кечээ нейрохирургия бөлүмүндө отурсам бейтапты реанимациядан чыгарып, операцияга киргизиш үчүн 2-нчи кабаттан көтөрүп түшүштү. Ошол 10 мүнөттүн ичинде өлүп калса эмне болот деп саламаттыкты сактоо министрине кайрылды. Эл өкүлү дарылуу кымбат болуп, бирок шарт түзүлбөй жатканына нааразы болду. Ошондой эле ал медициналык камсыздандыруу полисин алуу боюнча элге маалымат жетпей ооруканага келгенде 2800 сом төлөгөн жерине 14000 сом төлөп жаткандыгын белгиледи. Министр Алымкадыр Бейшеналиев кемчиликтер бар экендигин мойнуна алып, аларды жоюу боюнча иштеп жаткандыгын белгиледи. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башчысынын орун басары Клара Өскөнбаеванын айтымында, полиси жок адамдар ооруканада дарылануу акысын толук төлөп, сумма 14000 сомго чейин чыгып кетерин эскертти. Эгерде камсыздандырылган болсо 830 сом гана төлөйт. Полисти ооруканага кайрылардан 5 күн мурда алса жарактуу болот. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы айдоочуларды жумушка чакырат. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Билдирмеге ылайык жумушка жаңы алынган айдоочулар Ош шаарына алынып келине турган жаңы автобустарды айдашат. Жумушка орношууну каалагандардын айдоочулук көлүгүндө D категориясы жана 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу керек. Бишкекте өлтүрүлгөн бир үй бүлөнүн иши боюнча сотто Чынтемир Ашаралиевдин жактоочусу бир нече жөө келтирип, аны актоого аракет кылды. Ал экспертизалар кылмышты Ашаралиевдин жасаганы так далилдебегендигин айтып, психиатриялык экспертиза дайындалбагандыгын белгиледи. Канзаманова аялыңа жакын мамилесин айтып салам деп, Ашаралиевге узак убакыт бою моралдык кысым, сантаж кылып келген. Ашаралиевдин 3 баласы бар. Канзаманова андан уул төрөгөндүгүн айтып, жардам катары акча сурап жүргөн. Жакшы жашоосу бар туруп, кылмышка барууга эмне себеп? Кыйноо болуп, ал урып сабалган. Бир дагы акыл эстүү адам мындайга барбайт. Баткендеги жер тилкеси Mercedes-Benz унааларын камактан чыгарууну суранабыз, деди анын жактоочусу. Сотто Ашаралиев дагы өзү күнөөсү мойнуна албай, күмөн жараткан абал көп болгондугун белгилеген. Ушундай болуп калды. Элден туугандарынан кечирим сурайм. Канымды кармагандан кийин 10 күндөн кийин алышкан. Бул күмөн жаратат. Жабыркаган тараптын тууганы ийимде башчы экен. Мени эмнеге сабашкандыгын билбейм. Аудио билдирүүдөгү үндөр биздики экени далилденген эмес. Картама банкомат аркылуу акча которгону дагы далил жок, деди ал. Эскерте кетсек, өрөө учурган Каргаша үстүздөгү жылдын 16 февралында 5-Кичи районундагы батирлердин биринде болгон. Анда 51 жаштагы аял, 17 жаштагы кызы жана 9 жаштагы баласы киши колдуу болуп каза болгон. Бул кылмышка шектелип, УКМКнын мурдагы кызматкери 37 жаштагы Чынтемир Ашаралиев кармалган. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Чынтемир Ашаралиевди өмүр бою эркинен ажыратууну суранып жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандаты алынышы мүмкүндүгү айтылууда. Бул тууралуу Маралга ишенимдүү булактар билдирген. Маалыматка караганда Атазовду депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча кептер жүрүп жатат. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо 27 май жана 29 Свердлов округунда баарына каршы добуш басымдуулук кылып, депутат шайланбай калган. Буга байланыштуу ушул жылдын 27 февралында кайра шайлоо өткөн. 29 Свердлов округуна өткөрүлгөн кайра шайлоодо
Абдрахман Хажы Муртазалиев 17,54% добуш алып жеңүүчү аталган. Бирок 9 мартта БШК анын талапкерлигин жокко чыгарган. Бул чечимди соттун бардык инстанциясы туура деп тапкан. Талапкер Атазовдун үстүнөн жазылган добуш сатып алды деген арыз боюнча факты далилденген эмес. Мыйзам боюнча бир мандаттуу округда өткөрүлгөн шайлоодо добуштардын 3төн 1 тагыраагы 30%дан ашыгы жокко чыгарылган учурга кайра шайлоо дайындалат. Ал эми жокко чыккан добуш андан аз болсо мандат добуштардын саны боюнча кийинки орунда турган талапкерге берилет. Кеңеш шайлоосу белгиленди. Аддан мандатты, анан партиянын да барсы болот. Азыр кайсы партия менен барабыз? Буну азыр талкуулап атабыз. Жакында тандап анан чечим чыгарсак кабар беребиз. 2024-жылдагы ажылыкка Кыргызстандан бара турган зыяратчыларга 6060 орун бөлүндү. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда 2024-жылдагы ажылыкты уюштуруу штабынын төрагасы Самиден Кары Атабаев баштаган муфтияттын өкүлдөрү Сауд Арабиясынын ажылык министрлигинин алдындагы ажылыкты уюштуруу башкы башкармалыгынын директору Бадир Ал-Сулами менен жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Бадир Ал-Сулами Кыргызстанга 6060 квота бөлгөндүгүн айтып, 2024-жылы Ыйык, Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүн тейлөөдө 17 мекеме иш алып бара тургандыгын кошумчалаган. Булардын ичинен өзүңөргө ылайык мекеме менен келишим түзүп, алардын баасына жана тейлөө сапаттарына жараша тандап алсаңыздар болот. Эң негизгиси ажылык маселесинде Сауд Арабиянын мыйзамдары так сакталуусу зарыл. Бирок Кыргызстандын ажылык уюштуруу иштерине ыраазы болуп келебиз деген Бадир Ал-Сулами. Муфтият 6060 расмий квота экендигин дагы кошумча орун сурагандыгын билдирди. Эске салсак, кийинки жылга карата зыяратчыларды каттоо 9-20 ноябрь аралыгында өтөт.